Жумгал району Байзак айылы Чайектин ортосунда чоң КТП болуп атат. Туугандар өзүңөрдүн өйүңөрдү коопсуздуңарды карап туугандар жайра кайда калачы. Жумгалда катталган жол кырсыктан эне бала көз жумду. 27 декабрда Жумгал районунун Байзак айылында жол кырсыгы катталды. Видеодон жүк ташуучу унаа менен жеңил автоунаа кагылышканын көрүүгө болот. Жеңил унаада 4 адам болгон. Кырсыктын кесепетинен 2 адам апасы менен баласы каза тапты. Дагы экөө оор абалда комада. Милициянын маалыматына караганда жеңил унаа өз тилкесинде бара жатып каршы тилкеден чыккан башка автоунаадан качууга аракет кылган. Натыйжада ал каршы тилкеге чыгып кетип КАМАЗ менен кагылышкан. Окуянын бардык жагдайлары такталууда. Жолдор жабылып атат. Чыгарыш кыйын болуп атат. Встречка залдыгы чыгып. Шот үлкен бир. Туугандар өзүңөрдүн өйүңөрдү коопсуздуңарды карап туугандар жайра кайда калачы. Силерден сұраңыз туугандар. Жайра кайда калачы туугандар. İçinde 4 kişi oldu, 4 kişinin kayıtsız kanda eкен belgisiz болуп атат азыр. Стан встречка чыгып турмаштандар. Ошо тештикеси калбай калыптыр. Туугандар жайда калачы силерден суранчы. Үй бүлөңөрдө ата эне бир туугандарыңар бар, бүтүп атат бардыгы. Келгиле жардамга. О, прицепти алалы, прицеп сүйрөтөлү. Өмүрүңөрдү коопсуздуңарды карагылачы туугандар, карачы. Бир үйгө кетип калып атат. Келе, бу прицеп турду эле. Kaç avayla tip kal. Toktop kalmadı. Hey, sırada tutsana orayı. Gel. Arka tarafa. Arka tarafa. Gel. Автобустан жаш жигитти бычактап кеткен. Темир Тоодо номер 107 багыттагы автобуста эки жүргүнчүнүн ортосунда жаңжал чыкты. Көкелжин автобус терезесин ачуу маселесинен башталган сөз талаш мушташка айланып 30 жаштагы эркек 18 жаштагы жигиттин бутуна бычак сайган. Жаракат алган жигит кансырап калган. Автобус токтоп тез жардам менен милиция чакырылган. Жүргүнчүлөр жигитке биринчи жардам көрсөткөн. Дарыгерлер окуя болгон жерге тез жетип жардам беришкен. Жабырлануучу ооруканага жаткырылган эмес. Шектүү кармалып убактылуу кармоочу жайга камалды. Учурда окуя боюнча тергөө жүрүп жатат. Жасалма интеллект менен сүрөт жарыялаган кызга айыппул салынды. Жасалма интеллект аркылуу президент Садыр Жапаровго окшош адам менен сүрөт жараткан жаранга 5500 сом айыппул салынды. Бул тууралуу адвокат Шердор Абдыкапаров билдирди. Анын айтымында сүрөт социалдык тармактарга жарыяланган соң тиешелүү органдар тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, жаран административдик жоопкерчиликке тартылган. Жанагы Акума деген блогерша биздин президентибиздин жанагы ий менен фотошоп менен жасаган бир сүрөтү чыккан. Бул боюнча жанагы ГУВДга бергенбиз, ГУВД реакция кылган. Анан азыр Октябрьский сотко алып барылып, ал кызга судья Жолдошбаев тарабынан 5500 сом штраф салынды. Эми судья дагы бул жерден гумандуулук кылса керек деп ойлойбуз. Биз дагы негизи бул ушундай сүрөттү жазуу бул негизи шылдыңдоого келет. Негизи ошондуктан бир нерсе сүйлөрдө жанагындай разжигание кылган сыяктуу ушундай сүрөттөр менен шылдыңдоосо бул дайым эскертип келебиз. Бул аягы всегда жоопкерчилик болот деп. Ошондуктан мыйзамды сактаңыздар. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия,
урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук.